Ықыластуулук 8. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху айтат: Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан уктум. Ал мындай деди: Силерден мурда өткөн үммөттөрдөн 3 киши чогуу сапарга чыгышты. Жүрүп отуруп түнөккө бир үңкүргө киришти. Бир аздан соң тоодон бир таш кулап үңкүрдүн оозун жаап калды. Алар жасаган жакшы амалдары аркылуу Алладан суранбасак, бул үңкүрдөн чыгуу мүмкүн эместигин айтышты. Алардын бири сөз баштады: О Алла, менин абдан карыган ата-энем бар эле. Мен алардан мурда үй бүлөмө да, кулдарыма да тамак берчү эмес элем. Бир жолу бир нерсени издеп, алыс кетип калыпмын. Алар уктай электе келе албай калып, кечки саанды саап келсем, уктап калышыптыр. Мен сүттү үй бүлөмө да, кулдарыма да алардан мурда бергим келген жок. Колума чынымды кармаган бойдон таң атып, алар уйкуларынан турган кезге чейин күттүм. Алар ойгонуп сүттү ичишти. О Алла, эгер ошол амалды сенин ыраазычылыгың үчүн жасаган болсом, бизди бул таш аркылуу келген балейден куткар, деди. Таш бир аз гана жылды. Чыгып кетүүгө дагы деле мүмкүн эмес эле. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты. Экинчиси: О Алла, менин эки бир тууган карындашым бар эле. Мен аны дүйнөдөгү бардык нерседен артык сүйчү элем. Аны менен жыныстык катнаш кылууну кааладым, бирок ал макул болбой койду. Акыры кургак жылжыл болуп, ачкачылык аны менин алдыма келүүгө мажбур кылды. Мен ага 120 динар берип, мага берилүүгө макулдугун сурадым. Ал макул болду. Мен тилегимди эми мына орундатарымда ал: Мен динден чыгып, укуксуз, кыздык белгимди булгоого сага жол бербейм, деди. Мен оңтойсуз абалда калдым. Аны катуу сүйүп каалап турсам да, ал ишти кылбай туруп кетип калдым. Бергенимди ага калтырдым. О Алла, эгер ошол ишти сенин ыраазычылыгың үчүн жасаган болсом, бизди туш болгон ушул кырсыктан куткар, деди. Таш дагы бир аз жылды, бирок чыгууга мүмкүн эмес эле. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кезек үчүнчүсүнө келди. Мен кызматкерлерди жалдап, иштетип, бирөөсүнөн башкасына кызмат акыларын толук бердим. Жанагысы кызмат акысын мага калтырган бойдон кетип калды. Мен анын акчасын иштетип, көбөйтүп олтуруп, көптөгөн малга айланды. Анан бир нече мезгил өткөн соң, баягы адам келди да: О Алланын кулу, менин кызмат акымды бер, деди. Мен ага: Сен көрүп турган тиги төөлөр, уйлар, койлор жана кулдардын баары сенин кызмат акың, алгын, дедим. Ал: Эй Алланын кулу, мени шылдыңдап жатасыңбы, деди. Мен жооп беретинде: Шылдыңдаган жерим жок, дедим. Анан ал эч нерсесин калтырбастан баарын алып кетти. О Алла, мен ошол ишти сенин ыраазычылыгың үчүн жасаган болсом, бизди ушул кырсыктан куткар, деди. Анан таш ордунан жылды. Алар үңкүрдөн чыгышты. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху айтат: Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан уктум. Ал мындай деди: Силерден мурда өткөн үммөттөрдөн 3 киши чогуу сапарга чыгышты. Жүрүп отуруп түнөккө бир үңкүргө киришти. Бир аздан соң тоодон бир таш кулап үңкүрдүн оозун жаап калды. Алар жасаган жакшы амалдары аркылуу Алладан суранбасак, бул үңкүрдөн чыгуу мүмкүн эместигин айтышты. Алардын бири сөз баштады: О Алла, менин абдан карыган ата-энем бар эле. Мен алардан мурда үй бүлөмө да, кулдарыма да тамак берчү эмес элем. Бир жолу бир нерсени издеп, алыс кетип калыпмын. Алар уктай электе келе албай калып, кечки саанды саап келсем, уктап калышыптыр. Мен сүттү үй бүлөмө да, кулдарыма да алардан мурда бергим келген жок. Колума чынымды кармаган бойдон таң атып, алар уйкуларынан турган кезге чейин күттүм. Алар ойгонуп сүттү ичишти. О Алла, эгер ошол амалды сенин ыраазычылыгың үчүн жасаган болсом, бизди бул таш аркылуу келген балейден куткар, деди. Таш бир аз гана жылды. Чыгып кетүүгө дагы деле мүмкүн эмес эле. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты. Экинчиси: О Алла, менин эки бир тууган карындашым бар эле. Мен аны дүйнөдөгү бардык нерседен артык сүйчү элем. Аны менен жыныстык катнаш кылууну кааладым, бирок ал макул болбой койду. Акыры кургак жылжыл болуп, ачкачылык аны менин алдыма келүүгө мажбур кылды. Мен ага 120 динар берип, мага берилүүгө макулдугун сурадым. Ал макул болду.
Мен тилегимди эми мына орундатарымда ал. Мен динден чыгып, укуксуз, кыздык белгимди булгоого сага жол бербейм, деди. Мен оңтойсуз абалда калдым. Аны катуу сүйүп каалап турсам да, ал ишти кылбай туруп кетип калдым. Бергенимди ага калтырдым. О Аллах, эгер ошол ишти сенин ыраазычылыгың үчүн жасаган болсом, бизди туш болгон ушул кырсыктан куткар, деди. Таш дагы бир аз жылды, бирок чыгууга мүмкүн эмес эле. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат, кезек үчүнчүсүнө келди. Мен кызматкерлерди жалдап, иштетип, бирөөсүнөн башкасына кызмат акыларын толук бердим. Жанагысы кызмат акысын мага калтырган бойдон кетип калды. Мен анын акчасын иштетип, көбөйтүп олтуруп, көптөгөн малга айланды. Анан бир нече мезгил өткөн соң, баягы адам келди да, «О Алланын кулу, менин кызмат акымды бер», деди. Мен ага, «Сен көрүп турган тетиги төөлөр, уйлар, койлор жана кулдардын баары сенин кызмат акың, алгын», дедим. Ал, «Эй Алланын кулу, мени шылдыңдап жатасыңбы?» деди. Мен жооп иретинде, «Шылдыңдаган жерим жок», дедим. Анан ал эч нерсесин калтырбастан баарын алып кетти. О Аллах, мен ошол ишти сенин ыраазычылыгың үчүн жасаган болсом, бизди ушул кырсыктан куткар, деди. Анан таш ордунан жылды. Алар үңкүрдөн чыгышты. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху айтат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан уктум. Ал мындай деди. Силерден мурда өткөн үммөттөрдөн 3 киши чогуу сапарга чыгышты. Жүрүп отуруп түнөккө бир үңкүргө киришти. Бир аздан соң тоодон бир таш кулап, үңкүрдүн оозун жаап калды. Алар жасаган жакшы амалдары аркылуу Алладан суранбасак, бул үңкүрдөн чыгуу мүмкүн эместигин айтышты. Алардын бири сөз баштады. О Алла, менин абдан карыган ата-энем бар эле. Мен алардан мурда үй бүлөмө да, кулдарыма да тамак берчү эмес элем. Бир жолу бир нерсени издеп, алыс кетип калыпмын. Алар уктай электе келе албай калып, кечки саанды саап келсем, уктап калышыптыр. Мен сүттү үй бүлөмө да, кулдарыма да алардан мурда бергим келген жок. Колума чынымды кармаган бойдон таң атып, алар уйкуларынан турган кезге чейин күттүм. Алар ойгонуп сүттү ичишти. О Алла, эгер ошол амалды сенин ыраазычылыгың үчүн жасаган болсом, бизди бул таш аркылуу келген балейден куткар, деди. Таш бир аз гана жылды. Чыгып кетүүгө дагы деле мүмкүн эмес эле. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты. Экинчиси, О Алла, менин эки бир тууган карындашым бар эле. Мен аны дүйнөдөгү бардык нерседен артык сүйчү элем. Аны менен жыныстык катнаш кылууну кааладым, бирок ал макул болбой койду. Акыры кургак жылжыл болуп, ачкачылык аны менин алдыма келүүгө мажбур кылды. Мен ага 120 динар берип, мага берилүүгө макулдугун сурадым. Ал макул болду. Мен тилегимди эми мына орундатарымда ал. Мен динден чыгып, укуксуз, кыздык белгимди булгоого сага жол бербейм, деди. Мен оңтойсуз абалда калдым. Аны катуу сүйүп каалап турсам да, ал ишти кылбай туруп кетип калдым. Бергенимди ага калтырдым. О Аллах, эгер ошол ишти сенин ыраазычылыгың үчүн жасаган болсом, бизди туш болгон ушул кырсыктан куткар, деди. Таш дагы бир аз жылды, бирок чыгууга мүмкүн эмес эле. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат, кезек үчүнчүсүнө келди. Мен кызматкерлерди жалдап, иштетип, бирөөсүнөн башкасына кызмат акыларын толук бердим. Жанагысы кызмат акысын мага калтырган бойдон кетип калды. Мен анын акчасын иштетип, көбөйтүп олтуруп, көптөгөн малга айланды. Анан бир нече мезгил өткөн соң, баягы адам келди да, «О Алланын кулу, менин кызмат акымды бер», деди. Мен ага, «Сен көрүп турган тетиги төөлөр, уйлар, койлор жана кулдардын баары сенин кызмат акың, алгын», дедим. Ал, «Эй Алланын кулу, мени шылдыңдап жатасыңбы?» деди. Мен жооп иретинде, «Шылдыңдаган жерим жок», дедим. Анан ал эч нерсесин калтырбастан баарын алып кетти. О Аллах, мен ошол ишти сенин ыраазычылыгың үчүн жасаган болсом, бизди ушул кырсыктан куткар, деди. Анан таш ордунан жылды. Алар үңкүрдөн чыгышты. Бухари.